Ustaz, eğer azandı uğup kaytalaş vacip bolsa, anda sünnet je nafil namaz okup jatkanda azan aytılıp kalsa buzuş gerek bolup namazdı deydi. Namaz nafil sünnetтерди okup atkanda bir ibadat bilen alek bolup atkandыгың үчүн аны buzuş mildеттүү эмес. Андай боло турган болсо, бирөө Кур'ан окуп аткан болсо, аны угуш важиппи? Анда намаз бузуш керек болобу? Андай маселе жок. Мындай маселе жок. Мындай баягы важиптен сүннөт жогору турат, ошондо важип айтылып атканда азан болуп атса сүннөт окубай турушуң керек. Ал эми сен намазың башталгандан кийин азан башталып калса, азан бузулбайт. Намаз бузулбайт, Алла жакшы суроо экен. Ассаламу алейкум устаз, мен мурун тайкем менен катуу урушуп кеттик эле. Мен анда кара дуа деген бул адамга жаман нерсе тилөө деп ойлогом. Аны менен кара дуа кылам деп жаман нерсе тилейм деген ниет айтып койгом. Устаз, ушул үчүн динден чыгып кеттимби деп абдан коркуп жүрөм. Жок, андай эмес. Жаман ойлобоңуз бирөө жөнүндө. Динден чыгуу оңой эмес. Ушул жанагы салафи туугандар не болсо эле кафир, ширк, куфр дей берип, динден чыгуу оңой деп алып койду. Динден чыгуу өтө кыйын. Динге кирүү кандай кыйын боло турса, чыгуу деле ошондой кыйын. Кандай оор? Аллах Тааланын Кудай экендигин жокко чыгарасың. Же болбосо бир шерик кошосуң. Анан динден чыгасың. Оңой нерсе эмес. Ассаламу алейкум устаз, үйлөнгөм, 5 маан намаз окуйм, келинчегим менен кошуларда кээде баш тартып коям. Эртең менен намазга туруш керек деп, гусул алганга душтагы, банядагы жок, багымдатка туруш керек деп төшөк маселесинен баш тартып койгонум туура элеби? Туура эмес. Биз ошон үчүн айтканбыз. Үйлөнүп атканда биринчи бир 4 бурчка бир нерсе душ сал. Жана тойго сарптагандан мурда бир акчалардычы, он жерге душ 40 миң, 30 миңге душ салынат. Алла харама. 30 миңге душ салынат. Такыр аны деле сала албасаң, үйүңүн мындай бурчуна мынягына бир мык кагып, бияна бир мык кагып туруп, 150 сомго бир клёнка тартсаң, bir çarağını 100 somga verет. Tepşini. Bir çelek 200 som. Suunu tefal ıstasın giresin şuraya. Eğer de oşogo dayar bolbosan da üylönbey turuş kerek anda. Demek al oşol nerseni kamtı albagan adam bolsok anda ayaldın hukukun teylöp koygon bolabız. Ayalga zulumduk kılıp koygon bolabız. Emin namazga dep durup ölüp ketsin makul namaz ne olsun degen de tur emez. Demek at ölbösün arabasın basın. Bulda kalbasın bula muniyam aytam muniyam deyit koyayım ökümetmin degende bulam kalbasın bulda kalbasın. Tigi geçki işte kalbasın bagımdatta kalbasın. Demek oşogo layıktуу bir nerseni orduga koyuşubuz gerek. Assalamu aleykum ustaz. Kant şahrına dagı sabak berseniz jakşı bolot эле, убакыт бөлө аласызбы? Неме кылабыз? Ушул маселелер боюнча Чубак ажы менин досум, Аллахым разы болсун, ошол киши программаны түзөт. Өткөндө таластан башка жактан да сурап атышат биздин жана видеодон кийин. Азыр биз Кудайым буйрса базар күнү Токмок шаарына кетип атабыз. Токмок шаарында Борбордук мечитиндеби? Ошол жерге кылабыз. Кийин кант болсо кантка барабыз, бирок ар жумада Рамазанга чейин аракет кылабыз. Рамазан бүткөн токтойбуз, Рамазандан кийин баштайбыз. Ар бир жумада бирден бир жерге барабыз. İnşallah. Kufa'nın akırkı ilimdeki avalı kanday. Emdeki azır al jaka ilim algan barışpayt. Көбүнчөсү Египет, Иордания, Мадинада илим алышат го азыр дейт. Туура, эми Куфа бир мезгилде ошондо илимдүү болгон, азыр деле ошондой бар. Бирок ал жакты көбүнчө шиялар басып кеткендиктен, көп аяка илим алынбайт. Бирок илим алганы барсаңыз бар. Укмуш университеттер, чоң окуу жайлар бар. Бирок аны биз көмпөй калдык да. Илгери Бухара деле алынган илим. Андан кийин Сирияда болду, анан Меккада ошондой болуп илим жылып тура берет. Ал эми азыркы мезгилде biz en alım деген ustazı Salah Abul Haj şu Kufa'da okugan. Kufa'dagı okuu jayda okuu şözün alımlarından ilim alıp kelgen. Oşogo azırkı mezgilde
Ошо Египет, Иордания, Мадина, Маккада илим кызып аткан мезгил. Эми Кыргызстанда кызытышыбыз керек, а? Устаз башка мазхабтарга уюса болобу? Болот. Себеби башка мазхабтар деле ахлу сунна вал жамаа уюсак болот. Бир гана шартта, эгерде биздин түшүнүгүбүздө намаз дурус болбой турган деген амалды аткарып туруп барып имам болсо, анда уйганга болбой калат. Кандай? Бирөөнүн колу канап кетти, мурду канап кетти. Мурдуну арчып барып эле имамчылыкка болсо токтоп калабыз. Себеби биздин пикирибизде анын дараты жок дейбиз. Дараты жок адамдын аркасынан уй албай калабыз. Эгер андай эле болбосо биз жакшы күмөн кылабыз, ушу толук бойдон немесин даратын алды деп барып уйбуз иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Ата энемдин көптөн бери умрага жиберейин деп жүрөм, бирок эч эле чогулбай жатат. Жаштарды да өтүп атат. Дуа кылып коюңузчу, умрага эртерээк жибер деп дейт. Эми баланын ата энесине кылган эхсандарынын бирөөсү анын көзүнүн тирүүсүндө жакшы мамиле кылып, жүрөгүн сүйүнтө турган амалдарды кылыш керек. Ошонун эң жакшысы бул умра, ажылык, анан жакшы кийим, анан чөнтөгүнө тыйын саласыз. Ата энеңиз карыган сайын чөнтөгү чоңоюп барса, демдүү жүрөт. Шуну бир аракет кылып көргүлө. Ар жумада атаңыздын чөнтөгүндө 2000ден 5000ден акча салып туруңуз эле, атаңыз кандай сонун жүрүп калат. Алардын бизге конок эле болуп калды, аз эле калды. 60-70 биздин мусулмандардын өмүрү. Эми ошого умрага жөнөтсөңүз, ажыга жөнөтсөңүз, нур үстүнө нур апарыш керек. Бирок бая туристти жөнөткөндөй кылып өзүң жөнөтүбүй, алып бар өзүң. Кызматын кыл. Ал умра, ажылык, машаккат, ал жакта барып эле эс алып келе турган жер эмес ал. Кыйналат, ооруйт, чарчайт, массаж кылып бересиң, тамагын кылып бересиң, ошого чогуу алып барыш керек. Эми жакшы ниет, Аллахым ыраазы болсун, ошону умрага алып барайын деп атат, эми аракет кылыш керек. Азыр умрага барганда өткөндө угуп калдык да, ошо стандарт менен деле кетсе болот депчи. Стандарт менен деле кетсе болот, ооба. Бирок кичине кыйналып калат. Аксакалдар барсачы, ошого жакшыраак, акчасын төлөп жакшыраак жер менен барса, адам рахат алып турса, ибадаты да жакшы болот. Чарчап келсе, мейманканасы таза, жыттуу, автобус жакын, гостиницасы жакын болсо, ибадат кылганга жакшы шарт түзүлөт. Ошого жакшыраагына барганга аракет кылыш керек. Кудай таалам ушу сизге мүмкүнчүлүк берсин, ата энеңизди умрага апарып, дуасын, тилегин алып кызмат кылып келишин насип этсин. Жана башка мусулман бир туугандарыбыз да ошого жеткен болсун. Ассаламу алейкум устаз. Бир күндө 2-3 күндүн каза намаздарын окуп койсо болобу? Каза намаздар мойнубуздагы милдет намаздар. Ал намаздарды биз сөзсүз окуп беришибиз керек. Эгер мусулман эле болсоң. Жок, мурда мусулман болбостон туруп, аз жаңы мусулман келсең, анда наркын күйүп кетти. Жок, биз ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп жүрүп, бирок намаздарыбыз көбөйүп кетсе, анда казасын кылып бериш керек. Эми бир күндө атайын жадвал түзүп алып, каалаганча окуй бериңиз. Каалаган 10 күндүгүн окуң, каалаган 5 күндүгүн окуң. Бирок мен угуп атам, досторумдан дагы бирөөлөр бар. Эми барыбызда намаз каза болгонда, ар бир намаздан кийин ошонун казасын окуп коет экен, акыркы депчи. Багымдаттан кийин багымдаттыкын. Ошентип берсе, азыр 30 жыл 40-50ге чыгып калсаңыз, Кудайым өмүр берип 80ге чыксаңыз, 30 жылбы? 30 жыл өзүңүз билбегенде мурда 30 жылдыгыңызды жашооңуз менен кошо эле казасын окуп коет экенсиз. Аллахым ошону жеңил кылган болсун баарына. Анан жана казанын жеңил жолдорун да айтканбыз, 4 рекеттик намаздарда 3-чү, 4-чү рекетинде эч нерсе окубай эле кете берсе, жеңилирээк, тезирээк бүтөт. Канча убактыбыз калды? Ассаламу алейкум устаз. Сабак сонун болуп жатат. Рахмат чоң дейт. Аллахым ыраазы болсун сизден. Аллах таалам баарыбызга şu ilim alууну, илимге кызмат кылууну, исламга кызмат кылууну насип этсин. Аллах таалам бизди сабак айтуучулардан кылсын. Адамдарды угуучулардан кылып, баарыбыз амал кылуучулардан болалы. 2 мүнөт калыптыр. Азандан кийин дагы айтабыз. Уста, ассаламу алейкум. Куранды окугандын фазилеттерин айтып бериңизчи. Куран окуп атып, аны 2-3 айга таштап койсо кандай күнөөлөрү
болот дейт. Эми эртең кыяматка барганда Куран арызданат экен. Муну коом менден алыстап кетти, мени окубай койду депчи. Куранга тил бүтөт экен. Муну коом, я пайгамбар, сенин үммөтүң менден алыстап кетти дейт экен. Ошон үчүн Куран менен дос болуш керек. Куран ар бир мусулмандын бул күнүмдүк окуган китеби болуш керек. Мүмкүн эмес мусулман Курандан алысташ. Мүмкүн эмес. Жок дегенде убактыңыз жок болсо эртең менен Багымдатта 3 бет окуп коюп чыгыңыз. Кечкурун баргандан кийин эс алып атканда 3 бет окуңуз. Ар бир адамдын Куран окууда вирди болуш керек. Вирд деген нерсе күнүмдүк окуй турган нерсе. Жок дегенде 3 бет, 4 бет, жарым парак, 1 парак, жок дегенде 1 бет. Курандан алыс болбошубуз керек. Анын фазилети эмне? Куранды окусаң ар бир соогуна 10дон соо, бир тамгасына. Кыяматта сага шапаатчы болот. Мусулмандардын негизи болгон Куран. Мындан өткөн фазилет бар. Куранды окуганды эми муну Рамазан келатат. Рамазан Курандын айы дейт. Куран окуш керек. Кечке таравихке барыш керек, кечке Куран окуш керек. Катым кылыш керек. Баштан аякка чейин катым кылыш керек. Ошого азыр убактыбыз бар. Рамазан келгенге чейин жок дегенде Куранды араб тилинен катасыз тажвид менен окушту үйрөнүп алыш керек. Куран Рамазанга даярдык кандай дейт? Мына ушуларга даярдык. Окуганды үйрөн, Куранды окуганды үйрөн. Жок деген мусулман адам. Анын тили кандай болсун? Кыргыз, өзбек, Азербайжан, немис. Намазын бир Куран окуганды билиш керек. Эң аз дегенде. Куранды катасыз окуганды үйрөнүш керек. Тажвид менен. 3 ай курска окусаңыз, Абдулбаситте окуп каласыз иншалла. Ассаламу алейкум. Намаз окуп жатканда ата-энең жана пайгамбар чакырса намаз окуп жатып намазды бузуп барыш керекпи дейт. Пайгамбарыбыз өтүп кетсе. Суроо актуальный болуш керек. Суроо деген пайдалуу болуш керек. Суроо деген нерсе бергенде суроо менин убактыма да ылайык болуш керек. Сиз пайдалана турган болушуңуз керек. Ата-энеңиз чакырса дагы намазды буза албайсыз. Чакырып 2 мүнөттө бүтөт, анан бара бересиз. Эгерде нафил баягы ата-энеңиз өлө турган даражада бир боло турган болсо, анда намазды бузууга туура келет. Ассаламу алейкум устаз. Куптан намазынын витр намазы парызбы? Эгер окулбай калса күнөө болобу дейт. Жок, бизде 5 эле намаз парыз. Белгилүү бизде 5 намазыбыз парыз. Ал эми витр намазы бул важип. Парыздан төмөнүрөөк болгон. Ханафи мазхабта башка мазхабтардан айырмачылыгы ушундай. Буну важип деген экинчи даражадагы намаз. Буну таштасаңыз күнөөкөр болосуз. Калып кетсе казасы кылынат. Эгерде окулбай кала турган болсо, сөзсүз түрдө күнөө болот. Аны тооба кылып, негизге кайра ордуна кайтарып бериш керек болот. Ассаламу алейкум устаз. Арак ичип атып өлсө жаназа кабыл болобу дейт. Жаназа кабыл боло берет. Мусулман эле болсо жаназа кабыл боло берет, бирок абалы жакшы эмес. Арак ичип өлгөн адамдын абалы жакшы эмес. Ошон үчүн жанагы акыркы биздин жаныбыз чыгып аткандагы хусн хатима, акыркы бизге мөөр басылып аткан нерсени Аллахтан сурашыбыз. Эй Аллахым, мага ошо акыркы демим чыгып атканда келиме менен жакшы сөздөрдү айтып, калима шахада, такбир айтып өтүшүн насип кылгын деп дуа кылыш керек. Арак менен өтүү жакшы эмес. Бирок мусулман эле боло турган болсо, анын жаназасы окулунат. Ассаламу алейкум устаз. Умра жана ажылыкка барып келсе, анын кылган дуасы 40 күнгө чейин дуасы кабыл болот дейт. Ушул туурабы? Өзү дуаңыз дайым эле кабыл болот. Себеби Аллах Таала менен сиздин ортоңузда эч кандай сиздин дуаңызды тосо турган эч нерсе жок. Илля өзүңүзгө байланыштуу. Арам жесеңиз, күнөө кылсаңыз, жаман арамдан кийинсеңиз, анда дуаңыз кабыл болбошу мүмкүн. Бирок Аллах Таала удуни астажиб лакум, менден дуа кылгыла, дуаңар кабыл кылам дедиби? Демек дуаң кабыл кылат. Бирок Макка, Мадинага барганда кээ бир орундар бар, ал жерде шек күмөнсүз дуа кабыл боло турган жерлер бар. Ошондон улам айтылса керек, же болбосо жанагы 40 намазды мына түрктөрдө бар. Мадинада такбирулла деп коет да, баягы имам Аллаху акбар деген такбирге жетиш үчүн 40 күн ошол 40 намазды окушат. Ошол мааниде айтылган болушу мүмкүн. Бирок дуаңыз иншалла дайыма кабыл болот. Эгерде хусн
Жақшы ниетіңіз болса, анан жегеніңіз адал болса. Allah. Assalamu alaikum. Ustaz, menin atam özüne bir tuğan inisi menen mamilesi buzulgan deydi. İnisi atamdı jaman körüp tuğançılıktan kesip salgan deydi. Jандай эмес. Бул дүйнөдөгү болбогон нерселер үчүн туğançılıktan кечпес керек. Туğançılıkты кырккан адамдар бейишке кирбейт. Андайга барбаш керек, а? Бул дүнө эмне болду? Же мунун акчасын алып алган, бир үйүн бербей койгон, же бир нерсесин бөлүшө албай калган, ошол эле. Дин үчүн болуп аткан болсо, анда башка маселе. Сен капыр болуп атасың, мен мусулманмын, экөөбүз. Ошондо дагы ислам бир туугандыктан баш тартып, ортодогу мамиле үзүлбөйт. Капыр болсо дагы. Жакшы мамиле кыласың, даватын кыласың. Анан атамды катуу таарынткан дейт. Атам канча жакшылык кылса да жаман көрчү дейт. Эми ошондо жүрөгү оорусу бирөө окшойт. Атамдын көңүлү катуу орутуп койгон дейт. Атамда мамиле кылгысы келбейт. Алардын абалы Аллах астында кандай болот? Жаман болот. Тууганчылыктан бири-бирин кол үзгөндөр жаман болот. Аллах Таала силер бир туугандар менен мамиле кылгыла, пайгамбарыбыз бир туугандардан үзбөгүлө, бир туугандарга мамиле кылгыла, бир туугандарга мамиле кылсаңар өмүрүңөр узун болот деп атса, сен ошондон баш тартсаң, Аллах Тааланын буйругунан баш тарткан болосуң дагы, Аллах Таала абалыңарды жаман кылышы мүмкүн. Ошон үчүн тезирээк эле эки клара машты басып туруп, экөөнү чакыртып, туугандаштырып, экөөнү чапан жаап койсок эле болду. Жеткизгиле менин үнүмө. Assalamu alaikum ustaz, kitap окугандагы маалыматты эске кантип сактап калса болот дейт. Көп кайталаш керек. Китап окуп атканда бир жолу окуп кетсең, ал эсиңде калбайт. Кайра окуш керек, 10 жолу окуш керек, 20 жолу кайра кайтыш керек, кайра окуш керек, ошондо эсиңде калат. Имам Бухари рахматуллахи алейхиден сурашканда, сенин жаттооң ушунчалык көп, айткан маалыматтарың баарын эсиңде. Кантип ушундай даражага жеттиң? Айткан сөзүң жөнүндө эле эч кандай айрым бир неме таппайсың десе, бикесратын назар деген. Китепти көп караган, карап отура берген. Кеч баракта китепти караган. Ошон үчүн Куранды да окуп атканда ачып, көзүңдү ачып кайтарап окуганың бул жакшы болот. Кийин окуп атсаң да көз астыңа келет. Курандын аяттары. Ансыңарда китеп окуп атканда да көп карасам эмне болот? Эсиңизде калат. Кайталаш керек. Assalamu alaikum ustaz. Biz davatda жүргөн кезде бир аксакал айткан эле, Аллах Таха сүрөсүнү кагазга чыгарып, тумар кылып тагып жүрсөң, эрте үйлөнсөң жана тез байып кетесиң деп, ушуга кандай карайсыз? Анда жер бетинде эч ким калбайлы, аны уккан адамчы. Барды ушуну байлап туруп, бүт бай болуп кетпейби? Жок. Мен бул боюнча менде маалымат жок мындай боюнча. Дуа кыл, иште. Канча убакыт калды? Болду? Акыркы суроо. Ассалам устаз, Түркменистанга барып, ордо деп ачып алышып, бата чыгарат экен, анан шам жагышат экен, ушуга катуураак жооп берип койсоңуз. Ордошулар Түркменистанга эмес, Түркистанга. Казакстанга, Түркистанга баргандар ордо шам жакмай, кой союп, койду көмбөй, анан сөөктү бир нерсе кылмай, бардыгы ширк амалдардан, исламдан чыгара турган көз ачыктык, бакшылык, шариатка каршы келген амалдар. Ким буну кылган болсо, намаздар, ибадаттар бар жокко чыгат, мусулмандардын мүрзөсүнө көмүлбөйт, аларга жаназа окулунбайт. Кайтыш керек мындан, исламга кайтыш керек. Ал Түркистанга барып, антип ордочулук кылбаш керек, балки Кабага барыш керек, таваф кылыш керек, умра кылыш керек, ажылык кылыш керек. Ва саллаллаху таала хайры халкы Мухаммад ва аля али ва сахаби ажмаин. Амин. Аллах таалам ушул берген илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылгын. Аллахым каталарынан өзүң бизди сактагын, элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык бергин. Кол көтөргөн бардык мусулмандардын жакшы тилектерин кабыл кылгын, бир рахматык.